Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу замандаштар, КТРК спорт телеканалында кезектеги араптанын салткайланып калганда жума күндөрү сиз менен кезектеги бүгүнкү арена телеберүүсүнүн дагы түз эфирин баштайбыз. Бүгүн дагы сиздер менен чогуу алдыда 1 саат аралыгында кызыктуу маекти сиздер менен чогуу өткөрүүнү дагы биз ушул көздөп турган чагыбыз. Андыктан 65 66 39 номерларына ушул түз эфирде келген бүгүнкү меймандарыбызга суроолорду узатсаңыздар болот. Ал эми бүгүн биздин студиябызда ушул кикбоксинг боюнча ушул өкүлдөр ушул спорттун спортчулары да келип, бүгүнкү эфирибизде жакшы маек куруп берүүнү дагы пландап отурушкан чагы. Анда эмесе бүгүнкү маекти дагы баштоону алдында тааныштырып өтөлү. Анда эмесе Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Маралбек Давлеткулов, саламатсызбы агай? Мына сырткары кикбоксинг боюнча ушул дүйнө чемпиону Авазбек Аманбеков жана ошондой эле кикбоксинг боюнча Азия чемпиону Рустам Ибрагимовдор. Алгач саламдашып алалы. Маанайыңыздар кандай? Анан кандай келип алдыңыздар? Сөз түрдө ушул акыркы эле убактарда Түркияга барып, ушул жигиттерибиз чемпионат алып дагы бир жакшы орундарды алып келишти. Муну менен дагы биз дагы сыймыктанып, Кыргызстанда мына ушул спорттун түрү боюнча дагы абдан бир жакшы жаңылыктын бири болуп турат. Анан дароо ушул жаңылыктан баштасаңыз, агай, сизден баштайлы. Саламатсыздарбы? Түркияда бизге приглашение келди. Открытый чемпионат Турцияда, Turkish Open деген турнирга. Алдыбызда 24 апрелде Азия чемпионаты бар. Ошо Азия чемпионатынын алдынан как перед чемпионатом Азии кичине этап подготовки ушу турнирга бир выступать кылалы деп чечтик. Барып ушу турнирге катышып, ушундай результаттар менен келдик. Эгер жалпы айта турган болсок, бул турнирге канча мамлекет катышты? Кыргызстандан канча спортчу барды? Буга чейин биздикилер катышты беле? Мындай жалпы айтсаңыз. Бул экинчи турнир экен. Turkish Open деген открытый чемпионат Турции. Аяка 14 мамлекет катышты. Кыргызстандан биз 3 бала менен бардык. Но Авазбек Аманбеков биринчи орун алды, Рустам Ибрагимов экинчи болду. Тагы бир балабыз кичине утулуп калды да. Жакшы экен. Анда эмесе дароо эле сөздү Авазбекке сизге берейин. Мына ушул эл аралык кикбоксинг боюнча Түркияда өткөн ачык чемпионатта биринчи орунду багындырдыңыз. Мына көптөгөн атаандаштарды артта калтырып куттуктайбыз сөз түрдө. Мына ушул жеңишиңиз менен. Анан жалпы ушул турнир тууралуу айтып бериңизчи. Атаандаштар ким болду? Кандай болду чемпионат? Кантип чакырылып калдыңар? Негизи Турция чемпионаты болгондуктан көбүнчө эле катышуучулардын саны түрктөр болду. 14 мамлекет, анын ичинде мен атаандаштарым баары эле түрк болду. Башка четтен келген мамлекеттин спортчулары болгон жок. Мен бойлордун баары түрк менен иштедим. Финалдагы бойдагы эң негизгиси ошо түрк болду, ал дагы финалда дагы. Ошо бойдун баарында эле көбүнчө түрктөр менен иштедим да. Баардык эле атаандаштарым. Ал эми мына ушул жарым финалдык бөлүктөр кандай болду сиз үчүн? Ар бир эле бой өзүнчө бир өзүнүн кандайдыр бир нерсеси менен эстей калат. Бул бойдо айтпайм, аябай эле күчтүү соперник болду депчи. Жеңил эми за счет опыта алдым десем болот. 3 раунд иштедик, по очкам кичине эң негизгиси агай айткандай, бул Азия чемпионатынын алдында кичине обкатка болду да, ошонун алдында кичине прочувствовать этип алалы депчи. Ошого барып 3 раунд эле иштеп, ошо алдыга коюлган задача ушул болчу да, негизи. Бир аз кыймылдап иштеп алыш соревнованиянын алдында, негизги основной соревнование ушул жакында отурган чемпионат Азия, ошонун алдында бир аз кыймылдап алалы деп. Ошол максатка ишке ашырайын деп эле задача ушундай болчу, 3 раунд толук эле иштеп, как положено. Прочувствовать болчу да. Жакшы экен. Эле көпчүлүк мына катышуучулардын баары эле Түрк өлкөсүнөн болгон турат, Түркия өлкөсүнөн. Өзгөчөсү, негизги масса түрктөр болду. Жакшы экен. Мындан сырттарда кадырма замандаштар, коногубуз дагы бар, Рустам Ибрагимов. Мына ушул ачык чемпионатта, Түркиянын ачык чемпионатында күмүш медальды багындырып келди. Чындыгында бул медальды багындырыш үчүн да көптөгөн эмгек талап кылынат. Анан кандай болду бул чемпионат сиз үчүн? Соревнования
Все тяжелые идут, все бои тяжелые, ощущения, там столько людей было, участников там очень много было, 1000 с чем-то участников, 14 стран было помимо нас. И ощущение, тренер говорил, нужна обкатка, мы съездили туда, показали себя. Финальный бой был очень тяжелый, самый тяжелый это был финальный. Обычно первый бой самый тяжелый, но мне почему-то дался финальный именно бой. Не смог победить, ну, взял серебро. Буюрса ийгиликтерди каалайбыз, эмкисинде алтын медаль менен кирет болушуңуз керек. Кадырман замандаштар, мына ушундай бүгүн да бизде абдан жакшы жаңылыгыбыз бар. Биздин мырзаларыбыз мына ушинтип Түркияда өткөн ачык чемпионатка барып, алдыңкы орундарда багындырып келишти. Демек, мына бул сыйлыгыбыз менен да биз сыймыктансак болот экен. 65, 66, 39 номерларына жигиттерге же болбосо мына ушул агайга, машыктыруусуна суроолор болсо узатсаңыздар болот. Агай, айтсаңыз, сиз дээрлик мына ушул кикбоксинг, мына ушул спорттун жаатында абдан көп жылдан бери өзүңүздүн баягы эмгегиңизди тартуулап, анан кыргыздын атын чыгарууда, баягы желегин желбиретүүдө аябай чоң салым кошуп келесиз. Анан айтсаңыз, кандай өнүгүүдө акыркы жаңылыктар бар, кандай жаңылыктар бар ушул спортто өзгөчө? Баягы мындан сырткары. Ну, азыр урой кикбоксингге дегенде кикбоксинг жакшы өнүгүп баратат биздин Кыргызстанда. Мурун биз өзүбүз выступать кылып жүргөндө анда бизде аябай күчтүү командабыз болчу. Орусча айтканда произошла смена поколения. Ну, вот этот период кичине аябай кыйыныраак болду да. Биз уже тренерский жумушка чыккандан кийин уже балдарды өстүрө баштадык да, жакшы балдарды. Казыр анан кийин бир 10 жылдай кичине смена поколениядан кийин кичине застой болуп калды. 10 жылдан кийин казыр результаттар аябай жакшы результаттар болуп атат. Например, чемпионат мира среди юниоровтан уже биздин юниордар чемпион мира балдар бар. Казыр чемпионат Азии, чемпионат мираларга бүт баарына катышып атабыз. Мындай без результата не возвращаемся, да? Вот 2010 жылдан бери уже чемпион мира бар. 2015-те чемпион мира биздин кыргызстандык балабыз чемпион мира болду. Бул эки балабыз 2015 дүйнө чемпионатында серебряный медаль болуп алды. Серебряный. Ну, бул серебряный медаль, бул да жакшы результат, да? Ооба, сөздөрдө. Агай, айтсаңыз, мына ушул сиз дээрлик Кыргызстандагы кикбокстун келиши менен сиз ушу эки доорду көрдүңүз десек дагы болот да. Ошол эле сиздердин маалда сиздер да эл аралык аренада жакшы ийгиликтерди көрсөтүп келдиңиздер. Анан азыркы учурдагы мына ушул сиздер тарбиялап жаткан, сиздер баягы машыктыруучулук кылып жаткан балдар эки доорду алмаштырып, мындай салыштырып көрсө кандай деңгээлде экөнүн? Мисалы, сиздер менен азыркы жаштар. Если казыр мындай салыштырып көрсө, уровень кикбоксинга казыр выше. Жогорураак. Да, казыр жогорураак турат да. Биз өзүбүз выступать кылып жүргөндө кичине уровень башкача болчу. Да, как в техническом плане башкача болчу, уровень проведения башкача болчу. Казыр ну, со временем мындай эме, уровень проведения соревнований уже мындай жакшы чоң деңгээлде өтүп атат. Как сказать, квалификация спортсменов уже очень высокая. Казыр даже сен айтканда салыштырып көрсөң, биз өзүбүздүн видеону карап туруп, казыркы балдардын видеосун караганда уже өзүбүздүн выступлениялар бизге мындай күлкүлүү көрүнөт да. Уровень техника өстү дейсиз. Экөө эми азыр дээрлик эки башка? Эки башка. Конечно, с каждым годом все развивается и
мындай все равно деңгээл өсөт да. Жакшы экен. Абазбек, айтсаңыз, дээрлик азыр угармандарыбызга, көрөрмандарыбызга да бир абдан эле кызык болсо керек. Бул кандай жигиттер, буга чейин кандай спорттор менен машыгып келишкен деп, анан өзүңүз тууралуу бир аз айтсаңыз, балалыгыңыз кезиңиз дегендей, анан спортко эң алгачкы кадамдар качан башталган, ушул тууралуу бир аз айтсаңыз. Негизи спорт менен мен кичинемден эле кызыкчумун спортко. Кичинемден эле көбүнчө карате, биз кичинекей кезде карате жакшы популярный болуп, анан кимоно кийип, тренировка кылган мен үчүн кызык болчу да. Анан ошентип жүрүп эле бир 6 жашымда Бишкекке көчүп келдик. Бишкекке көчүп келип, анан 3-класска барганда, 9-га чыкканда анан биздин мектепте тайквондо ачылып калды секциясы. Анан биринчи ирет ошо тайквондого бардым. Спортту биринчи тайквондодон баштадым. Тайквондо менен бир 6-7 жылдай катыштым. 6-7 жылдай катышып бүтүп, андан дагы анан черный пояс алдым, чемпионат республикалерди уттум. Анан ошол учурда как раз агайлар чыгып жүргөн мезгил эле да, кикбокс боюнча. Кикбокстан күндө телевизордон көрүп, кикбоксчулардын баарын көрүп, анан кызыгат элек. Отуруп алып, укмуш популярный болгон го. Анан мен да катышсам деп, анан ошо балдардан сурап эле ушундай кикбокска барайын дедим эле, кайка барсам болот деп. Анан жакшы ушу агайды мактап калышкандан агайга баргам. Агайга 2008-жылы бардым, бир 17 жашымда. Ошол убактан баштап азыркыга чейин ошо кикбокска катышып келем. Кикбокста катышып жүрүп эле, анан ошо менен Жушсандага да чыгабыз, рукопашный бойго чыгып жүрөбүз, аралаштай баарына бирдей. Эң негизгиси азыр ошо кикбокс, Жушсандай. Жакшы экен. Ал эми Рустам, айтсаң, өзүң жөнүндө бир аз айта кетсең. Качан спортко келгенсиң? Эмне себептен кикбоксингди тандап алдың? Да кайсы спорт менен буга чейин машыгып келгенсиң? Ну, по детству, как и все, начинали тоже с тэквондо. Это раньше было самое популярное. Все дети, все родители отдавали своих детей. Вот занимался тоже тэквондо, показывал результаты хорошие. Потом тренер уехал наш за границу. К другому ходил, но что-то не очень такой тренер оказался. Не ходил. Потом друг ходил на кикбоксинг. Ведь с ним пришел, он говорит, хороший тренер. Пришел, посмотрел, к Маралбеку Агаю сразу попал. Пришел, посмотрел, очень хороший тренер, понравился. Вот как раз начали по телевизору показывать, там Гермес профи, шумели они как раз, кикбокс. Очень понравилось, начал заниматься кикбоксом. Уже с 14 лет у Маралбека Агая по сей год занимаемся. Тоже кикбокс, Жушсанда разные, универсальные. Жакшы экен. Агай, мына ушул эки жигит дагы мына ушул өздөрүнүн сөздөрүн айтып атат. Сизге келип, анан ушул келип жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп калдык деп, анан эки спортчу тууралуу мындай балким айтып берсеңиз, кандай жактарынан өзгөчөлөнгөн спортчулар, ошол эле Рустам, ошол эле Абазбек, булар кандай спортчулар, машыктыруучу катары айтып көрүңүзчү, баа берип. Эми бул эки бала уже кичинекей кезинде мага келди. Как спортсмен катары айтсам, спортта главный результат дейт. Экөө мындай эң результативный спортсмендер экөө да. Результат это бизде не олимпийский вид спорта болгондо чемпион мира, азыр бул эң чоң достижение да. Абас мына чемпион мира, Рустам серебряный призер чемпионата мира. Рустам ушу санда боюнча азиатский играга да катышып келген. Ушу санда азыр азиатский играга кирет да. Эми бул балдарды да айтсам кандай? Под себя мы их воспитали дегендей да. Как спортсмены, булар аябай очень дисциплинированный спортсмендер. Спортта биринчи орунда дисциплина турат, дисциплина, тартип, отношение к тренировкам. Как спортсмен, аябай дисциплинированный спортсмендер. Мындай киши катары аябай жакшы балдар да, воспитанный балдар, өзү воспитывать кылды. Жакшы экен. Ал эми мына ушул эки жигиттен сырткары дагы курамага кирип, мына ушул эл аралык аренада жакшы деңгээлди көрсөтүп, жыйынтыктарды көрсөтүп келген дагы кандай спортчулар бар, мисалы? Мындан сырткары дагы. Мындар
Жакшы ийгилик көрсөткөндөрүнөн. Жакшы ийгилик көрсөткөндөр менин учениктерим деле көп деген учениктерим бар. Лично өзүм учениктерим ушу сайындардан жакшы результаттар, рукопашный бойдан, тайский бокстан деле призер чемпионата мира балдар бар. Азыр өсүп келаткан жакшы балдар деле бар. Амда сборныйда кикбоксингда жакшы результаттар көрсөтүп келген балдар Алексей Федосеев деген балабыз бар. Эл бар, тааныйт болуш керек аны. Улан Касымбеков деген жакшы балдар бар. Өзгөндөн Фазилжан Улуу Игбол деген жакшы бала бар. Ал деле аябай жакшы результаттар көрсөтүп атат. Өсүп келаткан жакшы токмоктон бир бала бар. Чемпион мира среди юниоров болгон Акрам Баратов деген. Азыр эске түшкөн балдарды айтып атам да. Мындай санай турган болсо аябай эле көп. Да, мындай санап туруп эмес аябай көп. Азыр жакшы балдар бар. Жалалабадтан жакшы балдар бар. Жалалабадтан аты ким эле? Чыңгыз Бегматов. Чыңгыз Бегматов деген жакшы перспективный балдар бар да. Жакшы экен. Ал эми мына ушул түз эфирден пайдаланып эки спортчуга да суроо бергим келип атат. Бир кызыктырган суроо, мени да кызыктырып атат. Анан негизи эле баягы чемпионаттарга барып, кайсы гана чемпионат болбосун, баягы жеңишти багындырып, анан алтын медальды багындырып келдиңиз. Маселен, Абазбекке айтсам, анан ошол алтын медальдын канчалык пайызы башыктыруучуга таандык? Негизи ар бир көрсөткөн мээнеттин пайыз деп айтпасам деле, агайдын кошкон салымы аябай зор. Анткени мейли спортсмен ал 5 жолу олимпиада чемпиону болсун, 5 жолу дүйнө чемпиону болсун, эгер агай жок болсо ал эч ким да, ал мүмкүн эмес. Бардык нерсени эле билет, бирок кыла албайт. Тренер жок. Анткени тренер айтып туруш керек, муну тигиндей кыласың, мындай кыласың, келип кичине жок дегенде өтүп секундомер карап берип турса деле, бул сен үчүн өзүнчө бир эме да, түрткүч болуп турат да, күч болуп сен иштегенге, сен түрткөнгөчү. Анан агай жок учурларда тренировка кылып калсаң, кээде кылбай коюшуң мүмкүн өзүңчү. Агай бар да, постоянно айтканын кылып, ошого айтар элем, агайдын кошкон салымы абдан эле зор. Пайызда бөлө албайм, бирок мээнети күч. Жакшы эле. Жакшы. Рустам, айтсаң, мына ушул агайың тууралуу, машыктыруучуң тууралуу эмне айта аласың? Тренер нас воспитал, он заменил, можно так сказать, отца. Он как отец нас воспитывает нас, растит, все отдает нам душу свою. То, что он знает, то, что это, он все нам отдает. Если мы к нему не попали, может быть, сейчас бы ничего не допились бы, мне кажется. Ничего бы не знали, может быть, другому попали бы, не было бы таких результатов у нас. Агаю огромный рахмат. Вот реально он свое дело знает, труд вложил в свое сердце. Рахмат. Жакшы экен. Ал эми мына сырткарда мына ушул спортчулар тууралуусундагы көрөрмандарыбызга да тааныштырууну баягы улантып көрөлү. Анан Абазбек, айтсаңыз, сиздин баягы эл аралык деңгээлдеги эң алгачкы турнириңиз качан болду эле? Анан эң баягы кыйын беттеш сиз үчүн кайсыл болду эле? Качан болду эле? Ошол тууралуу айтсаңыз. Эң алгачкы беттеш 2011-жылы болгон. Эл аралык деңгээлде? Эл аралык Кубок мира. Кубок мира Москвада өткөн. Ал жактан 2-нчи орунду алгам. Аябай кыйын болгон, биринчи эл аралык мелдеш болгондуктан ага чейин көргөн эмессиң да. Барып алып, билбейсиң, элди билбейсиң, көргөн эмессиң, кандай балдар келет. Кыргызстандын ичинде эле урушуп жүрүп, анан сыртка чыккан башкача болот экен да өзүнчө. Ошол жактан болгон эң алгачкы мелдеш, 2-нчи орунду алып келгем. Анан эң кыйын мелдешим деп анда ошол эле жылкы Македонияда чемпионат мирага бардык, Кубок мирадан кийин. Ошол мелдеш болуш керек, ошондо Телекке каршы утулуп калгам. Эң кыйын мелдеш болуп эсимде калды. Анткени деги эле ошол мелдеш, ошол соревнование эсимде калганы, бул ушундай көп вес кармап мен. Вес кууганды да билбей, ал учурда опыт жок, тажрыйбам жок, жаңы эле жаш балам, бир 18-19га чыккан болушум керек ошондо. Анан эчтекесин билбей эле, кыргызча баарын эле билбей эле кылыпчы, тамак жебей коюп, тренировка кылып, анан күч жок, суу ичпей коюп, тренировка кыла албай, ушинтип эптеп кыйналып барып,
кыйналып вес кууп, веске түшүп, эптеп вес кылып, анан бойго чыгып, в итоге вес кубалап жүрүп, тамактанбай жүрүп, анан бойго чыгып иштей албай утулуп калгам да. Такыр эле иштей албай койгом. Эртерээк иштеп атып дагы ушу бой эртерээк бүтсө экен деген ой эме болупчу. Ошонусу менен эсимде калганда азыр дагы элестетип турам, даже ошол моменттердичи. Бүтсө экен, лишь бы эле бой бүтсө болду да, даже утайын деген, бой өткөрөйүн дегенде эле уже калбай калган да. Эптеп эле убакыт өткөрсөм, бүтсөм, кетсем, рингден чыксам деп элечи. Ошентип утулуп калгам. Ошол мелдеш эсимде калган да. Эң биринчи мелдеш. Жогоруда дагы ушул сөзүңүздө айтып калдыңыз, баягы ушу сайында анан баягы көптөгөн спорттун түрлөрү менен дагы ушул типтүү спорттун түрлөрү менен да машыгам деп, анан бизде да социалдык тармактан да келген суроолор бар эле. Ушул ушу сайында тууралуу кызыккан угармандарыбыз бар да, көрөрмандарыбыз. Ушул тууралуу айта кетсеңиз бир аз. Ушу сайында деген аябай кызыктуу вид спорта. Бул ушусу десе элдин баары эле азыр көбүнчө түшүнүк ушундай калыптанып калган. Жана сольный выступление, жалгыз туруп алып, анан кытайлардын выступлениясы бар, ошону элестетишет да. Бирок ушунун эки түрү бар да. Традиционный ушу, анан спортивный ушу депчи. Биздики ушул спортивный да, ушу сайында дегени. Мында кадимки эле боевой вид единоборства, то есть мушташасың. Чыгып кикбокста эле правиласы, кикбокстан айырмасы, мында күрөш ыкмалары бар да. Кадимкидей кол бутуң иштейт, полный контакт. И плюс ага дагы күрөш ыкмаларын колдонсоң болот да. Кытайлыктардын спорт түрү дүйнөдө азыр эң Кытай биринчи орунда турат ушу сайында боюнча. Кыргызстан акыркы 2-3 жылдагы результаттар менен 11-чи орунга жетти окшойт. Кыргызстан ушу сайында боюнча. Алдыга чыгып баратат акыры. Алдыга чыгып баратат, албетте. Жакшы экен, азыр бул тууралуу дагы бир аздан соң да сөз кылабыз. Азырынча биз кыска ролигибиз бар болчу, мына ушу сайында боюнча дээрлик көрөрмандарыбызга да бир аз маалымат иретинде. Анда кадырман замандаштар, кыска роликтен соң кайрадан маегибизди улантабыз. Биздин каналдан эч кайда алыстабай туруңуздар. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Арена телеберүүсү КТРК спорт телеканалында өз сапарын улантат. Мындан ары жүрүшүн анда биз түз эфирдебиз. 65 66 39 номерларына түз байланышка чыгып, кызыктырган суроолорду мына ушул бүгүнкү кадырлуу меймандарыбызга узатсаңыздар болот. Анда биз уланталы. Агай, айтсаңыз, дээрлик бүгүнкү күндө кикбоксинг спорту баягы Кыргызстандагы деңгээлин дагы жогоруда айтып өттүңүз. Анан бизден сырткары кошуна өлкөлөрүбүз, Казакстанда, Өзбекстанда, ошол эле Түркмөнстан, Тажикстанда кандай өнүккөн, бизге салыштырмалуу? Аларда кандай бүгүнкү күндө, кандай жыйынтыктар бар, ушундай айтсаңыз. Постсоветский страналарды алсак, например, Казакстанда кикбоксинг деле жогору деңгээлде өнүгүп келатат да. Казакстанда, Россияда аябай жакшы деңгээлде. Акыркы 2 чемпионатта сборная, российский сборналар биринчи команда месселерди алып кетип атат. Узбекистан, Түркменистанды алсак, аякта деле мындай жакшы деңгээлде да. Эми кикбоксингдин уровени. Мындай чоң соревнованияларга барганда Азия, мир, ушу постсоветский страны жеребьевкада биз бирге чыгып калбайлы деп көп эметет да. Все равно, как советская школа бокса калган эмелер да. Кошуна өлкөлөрдө уровень развития кикбоксинга жакшы эле деңгээлде. Эгерде дүйнөлүк рейтингти карап көрө турган болсок, аренада Кыргызстандын орду канчалык, мисалы, башка өлкөлөр менен салыштырмалуу, Европада дээрлик бардык өлкөлөр. Биздин Кыргызстандын школасы аябай чоң деңгээлде да. Чоң турнирлерге барганда каяктан келген кыргызстандык команданы көргөндө элдер уже жеребьевкада кыргызстандыктар менен түшпөсөк жакшы болот эле деп это говорит о том, что уровень кикбоксинга Кыргызстанда күчтүү да биздики. В тройку сильнейших биздин Кыргызстан кикбоксинг кирип турат да дайыма.
Жакшы экен. Ал эми алдыда кандай пландар бар бизде? Мына ушул спорттун түрлөрү боюнча биз спортчуларыбыз кайсыл эл аралык турнирлерге барышат, чоң ири? Могу жакын арада 24 апрелде Ашхабадта Түркменистанда ВАКО Азия чемпионаты болот. Бул официальный чемпионат Азии. Анан эң основной турнир күзүндө азиатские игры в закрытых помещениях деген болот. Ошо азиатские игры в закрытых помещениях кикбоксинг кирет. Ушу основной мелдешке даярдык көрүп атабыз азыр. Жакшы. Ал эми биздин Кыргызстандын атынан бара турган спортчулардын аттары белгилүү, кимдер барышат бизден? Же алар азырынча белгилүү эмеспи? Азиатский Азия оюндарына. Основной балдар чемпиондор уже мына жакында мартта чемпионат Кыргызстанда өттү. Основной биринчи номерлар таңдадык. Азиатский оюнда бүт весовой категорияда участниктер жок да, аяка определенный весовой категориялар бөлүнөт. Эми азыр тагы чемпионат Азиянын результатын көрөбүз. Анан кийин ушу эң күчтүүлөрүн эметебиз да. 57 килограмм бар. Аваз буюрса катышат азиатский играларга. Жакшы. Өзүнүн учениктерди айтканда да. Рустам барабы? Рустамдын весовой категориясы жок болуп калды да. Тилекке каршы. Да. Жакшы. Анда Авазбек, айтсаңыз, мына ушул спортчу катары айтсаңыз, дээрлик мына ушул кикбоксинг боюнча негизги сиздин атаандаштарыңыз ким? Мына ушул балким өлкөлөр арасында айтып көрсөңүз болот, балким спортчуларды атап көрсөңүз болот да. Ооба, 2015 дүйнө чемпионатына барганда ага айтып кетпеди, биз күмүш медаль алып калдык. Тилекке каршы. Ал мелдешке баратканда мен негизги атаандашым катары казак спортчусун даярданып баргам. Анткени ага чейин 2 ай мурун экөөбүз Азия чемпионаты болгон. Азия чемпионатына финалга чыгып, анан мен утулуп калгам ага. Утулуп калып, анан бул чемпионат мирага ошого көбүнчө настрой кылып баргам. Ал экөөбүз полуфиналда иштедик. Аны уттум мен. Аны утуп алып, анан финалда россиялык бала менен чыгып калып, ошо ага утулуп калдым да. Азыркы учурда ошо ойлойм, мен ошо дүйнө чемпионатта ошо россиялыкка утулдум, демек ошону утсам деген жакшы бир ниетим бар да, ошол эң основной конкурент болуп эсептелет. Бул Азия чемпионатында ошол эле казактардын мектеби аябай күчтүү. Түркменистанда өтөт. Демек, түркмендиктер дагы аларга дагы настрой кылыш керек. Анткени өз үйүндө өтүп аткандан кийин алар 2 эсе, 3 эсе жакшы настрой менен чыгышат. Аларга даярданабыз буюрса. Ошол анан алардын эң мындай күчтүү соперниктердин бири биз өзүбүз кыргыздар болобуз буюрса. Негизгилер ошолор да. Россия эң алдыңкысы. Азия континентинде болсо ошол Казакстан, Түркменистан ошолар. Ал эми дээрлик жалпы алып карап көрсөңүз, кикбоксинг спорту кайсы өлкөлөрдө дагы мындай жакшы кыйыр жол салып, мына өнүгүү жолуна түштү? Балким Европада, Америкада. Европада аябай күчтүү. Анткени Европада ай сайын керек болсо 1 айда 3-4 турнирлер өтүп турат. Аларда постоянно ошол турнирлерге катышып, канчалык адам көп соревнования катышса, ошончолук анда өсүү күчтүү болот. Европада азыр ушундай өнүгүп аткан учуру европейский мамлекеттердин арасынан Италияда күчтүү, Голландия аябай күчтүү. Голландияда профессионалдар арасында кикбоксинг К1 аябай мыкты деңгээлде. Анткени алардын негизи мектеп күчтүү мектеп да. Ошол эле таецтер менен иштеп жүрүп, алардан айкалыштырып иш кылса, эң алдыңкы мамлекеттердин катары болуп эсептелет. Голландия, Италия дагы Европадан, Хорватия, Франция күчтүү мамлекеттердин катарына кирет да. Жакшы экен. Рустамга дагы суроо бергим келип атат. Мына бул жакта менин жанымда дагы мына ушул сиздердин Түркияда өткөн ачык чемпионатта багындырган медальдарыңыздар. Анан мындан сырткары дагы кандай эл аралык жеңиштерге жеттиң, кандай чемпионаттарга катыштың дегендей, ошолорду бай айтып берсең. В 2015 году чемпионат Азии выиграл, стал чемпионом. В финале я дрался с иорданцем, он получил травму, дальше не смог продолжать. Его выиграл по очкам. И
самый в 2015 же, в этом году, на чемпионате мира стал вторым. В финале проиграл казахскому бойцу. Очень хороший боец был, сильный. Но вот сейчас настроен на него. Он будет тоже участвовать на чемпионате Азии. Там хочу его победить. Ал эми сенин алдыдагы пландарың кандай пландар бар? Кандай ири мелдештерге катышайын деп турасың? Машыгуулар кандай жүрүп атат дегендей? Планы на бой или на будущее? Хочу стать чемпионом мира, иншаллах. Чемпионом мира и азиатские игры чемпионом. Это самый высокий уровень, самые высокие достижения, то, что нужно достичь. Азия и азиатские игры и мир. Буюрса. Мына сөз түрдө бул жакта сиздердин баягы медалдарды дагы колумда кармап турам. Анан ар бир эле жеңиштин баягы ар бир эле ушундай алтын медалды багындыруу үчүн дагы чындыгында баягы тери агза машыгуулар талап кылынат да, эмгек талап кылынат дегендей. Анан мына ушул медалдар сиздер үчүн баягы канчалык баалуу, мисалы, сиз үчүн Абазбек? Негизи бул медаль өзү көрүнүшү жөн эле металл болгону менен мунун аркасында аябай чоң мээнет турат. Бизде ушундай азыр медаль утуп келсең эле баары сурап калышат, алтын бекен, чын эле алтынбы депчи. Негизи чын эле алтын эмес, бул позолоченный да. Бирок бизге алтындай эле. Анткени ар бир медаль үчүн, ар бир жеңиш үчүн ушундай көп мээнет кыласың, тренировка кыласың, анын ичинде эбирде уктабайсың, уйкусуз түндөр болот, 2-3 күнүнө 2-3 маал тренировка кылган учурлар болот. Ачка жүрөсүң, ушул медальга жетейин, ушуну утайын депчи. Анан ошонун баарын чогулта келсең, бул алтындан деле кымбат, баалуулугу алтындан да кымбат болуп кетет да. Андыктан ар бир медаль мен үчүн кымбат. Медальдарымды тазалап, баарын тизип алып үйдө сактап отурам негизи. Кийинкиге дагы эстелик болуп калсын депчи. Ал эми мына ушул жашка чейинки баягы спорттук карьераңызда кайсыл медаль же болбосо кайсыл сыйлык сиз үчүн абдан мындай баалуу, жакыныраак сизге? Кайсынысы абдан көп чындыгындабы? Негизи эң жогоркусу бул дүйнө чемпионаты. Биздин вид спортта ушусанда дагы, кикбокстагы олимпиадалык спорттун түрүнө келбейт тилекке каршы. Ошон үчүн эң негизгиси бул дүйнө чемпионаты да, эң чоң соревнование. Анан мен үчүн дагы ошо эң баалуу, эң негизги байге бул ошо дүйнө чемпионатындагы медаль, кубок, диплом, ошолор. Анткени бул эң жогорку деңгээлдеги мелдештин результаттары да. Ошолор болуш керек. Жакшы. Мына сырткардагы мына ушул өзүңүз сөзүңүздө айтып атасыз, ана ошол эле кикбоксинг, ошол эле мына ушул ушу санда олимпиадалык спорттун түрүнө кирбейт да. Анан барды эле кайсы гана спортчу болбосун, ушул олимпиадалык алтын медальды, ушул олимпиада оюндарына катышууну самайт болуш керек сөз түрдө. Анан ушул спорттун түрүн тандап калганыңызга мындай өкүнбөйсүзбү? Болот, кээ бирде чынын айтсам, чынында болот. Өзгөчө олимпиада болуп атканда, олимпиадалык спорттун түрлөрүнө келген спортчуларды көрүп алып, алардын олимпиадада көрсөткөн подвиг десем болот да, олимпиадалык медальды утуш бул подвиг. Ошолордун кылган подвигтерин көрүп алып, мен аябай суктанам. Менде да кээ бирде ушундай, кээ бирде отуруп алып өкүнөм, мен деле тандап алсам болмок экен депчи. Анан бирок эми бул баары мен каалагандай эле боло бербейт жашоодо. Мен Кудайга шүгүр ушул спорттон да ушундай чоң деңгээлге жетишип атам. Бул да болсо мен үчүн ушул тагдырдын бир чоң белеги болуш керек. Бир аз өкүнүп, бирок кайра айтып калам, өкүнүштүн пайдасы жок. Андан көрө тандадымбы, демек мындан деле жакшылыкка жетсе болот депчи. Бирок кыялымда, оюмда бар, эмнегедир ушул бир олимпиаданы утуп алсам дегенчи. Билбейм кантип, кикбокста кирбейт, уштанда да кирбейт да. Бирок эмнегедир ушул барсам, утсам депчи. Балким кирип кетет. Мен спорт бүтүргөнчөчү, балким да эми ошентип ойлоп негизи кыялдана берем. Азырынча эми кикбокс экөөдөн кирбейт, бирок ушусанда азиялык оюндарда бар программасында. Буюрса азыр ошону максат кылып, ошону көздөп, ошо азиялык оюндарга катышсак деген жакшы бир ниетибиз бар. Ошого аракет кылып жүрөбүз. Жакшы экен. Ал эми кадырман замандаштар, биз болсо маегибизди мындан ары улантабыз жана кыска мына ушул роликадагы назарыңыздарды салабыз. Абазбек Аманбеков тууралуу кыска бир видеого көңүл буруңуздар. Андан соң кайрадан уланталы.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип кыска роликтен соң кайрадан биздин меймандарыбызга да кайтып келип отурган чагыбыз. Анан Рустам, айтсаң, жогорудагы мына ушул Өзбек мырзага берилген суроону сага да берим келип отурат. Албетте, ар бир медаль, ар бир баягы жеңиш сыйлуу, баалуу. Анан сен өзүңдүн медалиң тууралуу айтып берсең, жеңишиң тууралуу айтып берсең, канчалык деңгээлде баалуу бул сен үчүн? Для кого-то это будет просто медаль, просто железка будет, да. Но для нас, для спортсменов, тех, кто тренируется, это труд вложенный с годами, который вот постоянно, который трудишься. И этот труд, который вот ты сейчас держишь, и ты понимаешь, что ты реально оправдал его, ты шел к этому, к этой цели, достигал ее и достиг. Вот это самое ценное, вот когда ты стоишь еще на пьедестале и понимаешь, к чему ты шел, к чему стремился, работал над собой, день, ночь, не спал, тренировался, и это оправдывается, это радуется. И поэтому для кого-то это будет просто железка, а для нас это ценные вещи. Жакшы. Агай, мына сөз түрдө өзүңүздүн баягы шакирттериңиз тууралуу, окуучуларыңыздын мына ушинтип сыймыктануу менен өзүлөрүнүн дагы жеңиштерин, ийгиликтерин айтып турганда, сиз үчүн да бир сыймык болсо керек сөз түрдө. Баягы машыктыруучу катары, баягы Кыргыздын баягы жараны өкүлү катары дегендей, анан сөз түрдө кандай сезимдер болот сөз түрдө, баягы өзүңүздүн окуучуларыңыз жеңиштерди багындырганда? Мен өзүм мындай эмоциональный киши эмесмин. Булар өздөрү деле билет. Кандай турнирларды утса да, утпаса да мен буларды эч качан мактабайм да. Эч качан мактабайм. Единственный бир эмоцияны Аваз чемпион мира болгондо эмеге рингке чыга калып ушунда ушу биринчи эмоциональный өзүбүздү көрсөткөнбүз. Эмоциясы чыгарып көрсөтүп. Конечно, ичинде мына ийгиликтерге дайыма сыймыктанабыз. Это, можно сказать, орусча айтканда, это результат твоей работы, результат твоего труда, когда твои ученики выигрывают, да? Это всегда приятно, но это мы им не показываем. Жакшы. Агай, айтсаңыз, мына ушул машыктыруучу катардагы ушул санда боюнча Кыргызстанга мына ушул спорттун түрү качан келген, анан кандай өнүгүп жатат, бүгүнкү күндө кандай жыйынтыктар бар дегендей, ушул санда боюнча. Негизи ушул кыскача маалымат айтып. Ушул санда деген Кытайдан чыккан, переводе означает китайский бокс деп коет. Ушул санданын азыр развивается, развивается на очень высоком уровне. Кыргызстанга 90-жылдары келген, аны бияка биздин агайыбыз Александр Воинов ушу спортту Кыргызстанга алып келип, ушу спортто аябай чоң деңгээлдерге жеткизген да. Мен өзүм деле 95-жылы ушу санда боюнча дүйнө чемпионатына да катышып келгем. Катышып келип, ушунда бронзовый призер болуп келгенбиз ушу сандадан. Ушу сандадан деле бизде Кыргызстан балдары аябай күчтүү уровеньде болчу да. Анан кийин где-то 95-жылдары кичине ушу санданын популярности кичине түшүп калды да. Кичине түшүп калып, элдин баары кикбоксинг, тайский бокс дегенде спортко подсоветский страны деген көбү ушу сандадан кикбоксинг, тайский бокс деген спортторго өтүп кетти да. Акыркы анан кийин 2000-жылдары ушу санданын аябай кайта өнүгүү, кайта мындай возродился да. Негизи ушу санданы азиатский оюнга киргизгенде аябай ушу санда кайта популярный болуп кетти да биздин Кыргызстанда деле.
Азыр ушундан Кыргызстанда жакшы эле деңгээлде өнүгүп келатат. Ушу сандадан деле жакшы результаттар бар. Например, Рустам азиатский оюнга катышып келген ушу санда боюнча. Аваз 2016 жылы ушу санда боюнча Кубок Мираны утуп келген. 2015 жылы дүйнө чемпионатында тагы бир менин учениким Куан Абдраимов серебряный призер болуп келген. Ушу санда боюнча. Да, ушу санда боюнча, да. Серебряный призер чемпионата мира, да. Ал эми Кыргызстанда кандай чемпионаттар, ушундай иш-чаралар болуп турат дал ошо спорт? Кыргызстанда среди молодежи, чемпионат Кыргызстана среди молодежи болуп турат. Региондарда мындай ушу санда боюнча международный турнирлер болуп турат. И жылына обязательно чемпионат Кыргызстана болот. Чемпионат Кыргызстана болот. Чемпионат Кыргызстанда основной сборная, формирование сборная болот. Баягы кызыккандардын саны да жыл санап өсүп аткан турбайбы демек? Да, кызыккандар ушу санда боюнча көп. Да, чемпионат Кыргызстанда аябай көп участниктер катышат. Рукопашниктер катышат, ММАшниктер катышат. Дерлик баягы кулачын жайган турбай жакшы эле. Кызыккандар көп да. Жакшы экен. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы мына ушинтип акырына чыгып бараттыр. Анан ошол себептен баягы акырда каалоо тилектер болсо, же болбосо баягы жыйынтыктоочу сөздөр болсо айтсаңыздар. Келиңиз, сиз баштап бериңиз агай. Не делеме. Занимайтесь спортом, дружите со спортом. Спортсмен болбосоңор да, следите за своим здоровьем, ведите здоровый образ жизни деген. Рахмат сизге. Келиңиз, Авазбек мырза. Рахмат. Ушу айтайын дегеним бул биринчиден ыраазычылык сөздөрү. Албетте бул менин эң сүйүктүү ата-энеме. Булар мени кайсыл учурда болбосун ар дайым колдоп келишет. Тренировкага баратканда узатышат, тренировкадан келсем тосуп алышат, соревнованияга баратканда узатышат. Албетте бойго чыгып атканда ар бир соревнованиянын алдында өздөрүнүн ак батасын берип тосуп алышат, узатышат. Биринчиден ушул эки инсанга чоң ыраазычылык билдирем. Бар болсун, ден соолугу чың болсун. Бардыгы эле деги эле мени колдоп жүргөн ушу колдоочуларыма, өзүмдүн мен кайсыл жерде болбосун, кайсыл мелдешке даярданбайын, мен менен кошо тренировка кылып, мен менен кошо кайгырып жүргөн өзүмдүн ушу жеке машыктыруучум Аралбек агайыма терең ыраазычылык. Мен канчалык жеңиштеримде бул кишинин салымы, мен канчалык кошсом, бул кишинин салымы да ошончолук. Анан дагы бир ыраазычылык сөздөрүн ошол өзүмдүн жумушумдагы командованию Национальной гвардии Кыргызской Республики ошолорго терең ыраазычылык билдирем. Алар дагы мага ар дайым жумуштан ушундай шарттарды түзүп берип турушат. Я сам являюсь офицером Национальной гвардии. Ошол учурдан пайдаланып аларга да ыраазычылык билдирип өтөйүн. Мен соревнованияларга чыкканда тренировкаларыма шарттарды түзүп берет. Терең ыраазычылык. Жакшы экен, рахмат. Рустам. Келиңиз, сизге. Рахмат вам огромный за то, что пригласили нас. Очень рад. И телезрителям хотел бы пожелать здоровья, во-первых, чтобы занимались спортом, следили за собой, вели здоровый образ жизни. Рахмат. Анда эмесе мына ушул убактыңарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Ар дайым спорттук самалыктарда жана ушундай жеңиштер менен гана кыргыз элин кубантып, сүйүнтүп, анан кыргыз элинин асабасын бийик көтөрүп жүрө бериңиздер. Агай, сизге да рахмат. Жана сөзсүз түрдө мына ушул биз да сиздер менен сыймыктанабыз. Ар дайым жеңиш менен гана сиздерди мына ушул куттуу студияда күтүп туралы. Рахмат. Анда эмесе кадырман замандаштар, КТРК спорт телеканалында кезектеги арена телеберүүсү дагы өз соңуна келип жетти. Кызматта болгон Асылбек Бактыбеков, бар болуңуздар.